Өзүңүз менен күрөшүүдөн башталып жатабы? Боштукту сезип жатасызбы? Көйгөйлөрдөн арылбоочудай сезимдер. Жада калса сүйгөн хобби дагы жардам бербей жатат. Күч кубатыңыз жок, эч нерсе жардам бербейт. Балким бул сиздин чарчаганыңыздан эмес, депрессияга калганыңыздын белгиси болуп жүрбөсүн. Мындай болгон учурда да сиз жалгыз эмессиз. Ар 5 адамдан бирөө дал ушундай ооруга чалдыгат. Ал эми депрессиянын пайда болуусуна үйдөгү уруш жаңжалдар, жумуштагы келишпестиктер, тыгыз убакыттар, эс алууга мүмкүн болбогон жашоо, мунун баары психикалык абалдын оорулушуусуна алып келет. Биздин психологияда эмоция жана сезим деген бир чоң темабыз бар да, психология предметинде атайын болуп окутулат. Ушул психикалык абалдарда, эмоционалдык абалдардын түрлөрүндө айта кетейин, биздин ушул угуучулар, көрүүчүлөргө бул да болсо мындай сабаттуулук, психологиялык сабаттуулук болуп калсын, көңүлдөн башталат. Орусча айтканда настроение дейт. Көңүл, андан кийин амбивалент, фрустрация, стресс, депрессия болуп бөлүнөт. Бул эмоционалдык абалдар акырын чыңала берет. Депрессиядан кийин агрессияга чейин барышы мүмкүн. Агрессия деген уже бул кол камшы урушуп, согушуу дегенге алып келет да. Психологдордун айтымында жогоруда айтылган абалдардын баарын адам өзү жаратат. Себеби адамдын организми психикасы иштеп турат. Бизди курчап турган чөйрөлөр, таасир этүүчү дүүлүктүргүчтөр сөзсүз түрдө психикабызга таасир этет, дагы түрдүү абалга алып келет. Депрессия. Биз стресстен чыга албай калсак, анда биз ал стрессти айтып атпайбы, стрессти биз ар түрдүү кабыл алабыз. Ошол стресстик абалда бүтпөгөн иштерибизди бүтүрүп активдүүлүк да көрсөтүп коебуз. Кээде ошол стресс абалда өзүбүздү абалыбызды начар сезип, жасаган ишибизге колубуз да барбай калат да. Ошол учур, ошол абал көбөйүп отуруп депрессияга өтүп кетет. Депрессияга өткөндө адамдын абалы бул чүнчүп кетүү деген түшүндүрөт. Чүнчүп кетебиз. Кылгыбыз келбейт, жасагыбыз келбейт, жаткыбыз эле келе берет. Жаным жер тартып атат, жаткым келип атат, сүйлөгүм келбей жатат деп чүмкөнүп алып ушунда жаткан абалдар да болот да. Бунда бизде депрессия чүнчүү деп айтабыз. Эгерде сизде депрессия өтүп жаткан болсо, өзүңүздү өзүңүз кыйнаганды токтотуңуз. Азыр сизге колдоо, көңүл буруу, жакшы сөздөрдү айтуу керек. Уктоо режимин туура сактап, толук кандуу тамактанып, таза абада айланып, мөмө жемиштер менен азыктаныңыз. Көлгө түшүп, өзүңүздү эс алдырыңыз. Жок дегенде дарыгерге кайрылыңыз. Канчалык тез дарылоону баштасаңыз, ошончолук өмүрүңүзгө жакшы.